Казакстандын бардык областарында кайра жанма энергия булактарын колдонуу багытында ондогон долбоорлор ишке ашырылууда. Жашыл технологиялар менен альтернативдүү энергия булактарын Костанай облусунун ишкерлери да жигердүү колдонуп жатат. Күн менен шамалдын жардамы аркылуу бизнесмендер электр энергиясына кете турган чыгашаларды 2 эсеге азайтышкан. Мисалы, бул эс алуу жайы. Бул жердеги жашыл технология 1,5 миң чарчы метр аймакты жарык менен камсыз кылат. 4 жыл мурун алгачкы күн батареяларын ишкер айым Галина Шнайдер орноткон. Азыр объектте 20дан ашуун түзмөк бар. Ошондой эле ишкер Болотовдун ротордук шамал генераторун сатып алган. У нас получилась такая смарт-система в общей совокупности ветра 5. Бизде ушундай смарт-система пайда болду. Жалпы шамал электр кубаты саатына 6 киловаттка чейин жетет. Эффективдүүлүгү абдан жогору. И сейчас мы уже очевидную выгоду от этого имеем. Ишкер кайра жанма энергия булактарын орнотуу үчүн 5 миллион теңгеден ашуун каражат жумшаган. Азыркы бул Костанай облусунун аймагындагы жалгыз жашыл долбоор. Кийинки долбоорду жергиликтүү бийлик ишке ашырат. Биз Костанай районунун жээктериндеги сейилбак аймактарында, башкача айтканда, смарт отургучтарды орнотуу долбоорун даярдап жатабыз. Экология маселесин чечүүгө электромобилдер өндүрүшүнүн таасири мол болот. Жергиликтүү автозавод алдыдагы жылдан баштап жашыл машиналарды кураштырууну сериялык өндүрүшкө чыгарат. Электромобилдердин тажрыйбалуу үлгүлөрү азыркы тапта экологиялык жана экономикалык эффективдүүлүгүн көрсөткөн. Автоунааны кубаттандырууга 40 киловатт жумшалат. Бул бензинге караганда арзан. Осваиваем производство первых. Биз бажы биримдигинде сертификатталган алгачкы электромобилдердин өндүрүшүн өздөштүрүп жатабыз. Аталган унааларды сериялык негизде кураштырып, бүт биримдик аймагына жеткирүүнү көздөбүз. Ушул багытта биздин завод ЯЭПтеги заводдордон алдыда. Ал эми Алматы шаарында Экспо 2017 эл аралык көргөзмөсүнүн долбоорунун алкагында электр станцияларынын курулуштары башталды. Шаарда ушундай 19 объект орнотулду. Серепчилердин пикиринде кубаттоого арналган түзмөк абдан ыңгайлуу жана ыкчам. Аны үйдө да жайгаштырууга болот. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө мегаполисте 500 электр унасы каттоодо турат. На заряд одной автомашины уходит порядка 5-7 часов на полную подзарядку. Стоимость такой полной подзарядки. Бир унааны кубаттоого толук 5-7 саат кетет. Кубаттоо баасы 1,5-2 миң теңгенин тегерегинде. Жалпы мындай электр станциялары соода борборлорунда орнотулуп жатат. Жарандарга ыңгайлуу. Соода борборлоруна келип, унаасын кубаттоого коюп кете алышат. Так как человек, приезжая в торговый центр, либо в торгово-развлекательный центр, он оставляет свою машину на парковке, прямо на зарядке. Дагы бир маанилүү жашыл долбоорлордун бири калдыктарды ылгалоо заводу. Анын баасы болжол менен 5,5 миллиард теңгени түзөт. Серепчилердин айтымында мындай технологияларды киргизип олтуруп, Казакстанда толук кандуу жашыл экономиканы өнүктүрүүнү шыктандырууга болот.